Укук коргоо жана жарандык коомдун өкүлдөрү арасында шахмат боюнча тилектештик кубогу турнири өттү. Иш-чара 18-ноябрда УКМК жана Кыргыз шахмат союзу тарабынан уюштурулду. Мелдешке жалпы 5 тайпадан турган 25 кызматкер катышып, өз күчтөрүн сынашты. Тагыраагы УКМКнын, башкы прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин жана жаза аткаруу кызматынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Аталган турнир интеллектуалдык спортту, анын ичинде шахматты өнүктүрүү жана жайылтууну жакшыртуу, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы диалог үчүн бейформал аянтча түзүү менен биргеликте ортодогу мамилелерди жакшыртуу максатында уюштурулган. Оюн жалпы 7 тур менен өтүп, жыйынтыгында эркек кызматкерлер үчүн өзүнчө, аял кызматкерлер үчүн өзүнчө сыйлыктар каралды. Анда биринчи орунду алган аял жана эркек кызматкерге 100 000 сомдон, экинчи орунга 75 000 сом, үчүнчү орунду ээлеген кызматкерлерге болсо 50 000 сомдон байгелер ыйгарылды.